Белгилүү стилист, дизайнер Замира Молдошова учурда бактылуу эне. Ал Lady KG YouTube каналыбыздын алгачкы коногу болду. Моңолдур байке, Замирже 15 жыл күткөн бакыт кандай экен? Ата эне болгон. Ушул кыз символ берет, кандайдыр бир мындай бул жашоодо мындай сөз менен айта албайсың да. Ушуну үмүт, ушуну чоңойтсок, ушуну көзүн карап туруп, ушуну бир эмеге жеткизсек деп ошо Замира экөөбүзгө тең күч кубат ушул кыз берип атат да, ошо ойлойм. Канча жашыңызда көрдүңүз? 61 жашында. Азыр 65ке кетти, 66 барган сайын уже ушул кыз мени жашартып атат окшойт, мындай каргың да келбейт, ички дүйнөнүн баары жаш болот экен да, ошо баланын немеси касиети өтө күчтүү болот экен да жана. Мисалы мага ушул кыздын келип койгулап, саба езип, мен күлө берет үйдөн жана Маша менен Медведке ошого салыштыра берем. Ошондой да, мен Медвед бул Маша. Себеби оюна келгенди баарын жасайт. Ошонун баарына ушундай ушунчалык канчалык эскен сайын ошончолук мындай кубаныч жемалып турасың да, мындай удовольствие топош, жашоодо ар бир адамга бактыны Кудай Таала ар кандайын берет экен да. Кээ бирөө ушунчалык кызматтан, кээ бирөө бийликтен алат, кээ бирөө өзүнүн жумуштан алат. Мисалы мага бул жашоодо ушул кыздын өзүнчө эле мага ушул ыраазычылык ушу Кудай Таала бөлүп коет экен. Эне болуу кандай экен? Сиз айтыңызчы, эне катары. Жана айтып кетпедимби, жашоонун аял кишинин айымдын негизи маңызы бул эне болуу экен да. Бул мен бала кызды багып да көрдүм, төрөп да көрдүм дегендей, эми бала негизи баккандыкы, тапкандыкы эмес да. Бирок баягы өзүңдүн денеңен чыккан бала башкача болот экен, такыр башкача болот экен, баары башкача. Анан бала негизи баардык нерсени өзгөртөт экен да. Мени таптакыр өзгөрттү. Жашообузду өзгөрттү, бүт жашообуз ушул кыздын терек четине да. Ушу кыз канчада укташ керек, ошондон башталат, канчада туруш керек, ошондон эмне тамак жейт, кайсы кружок алып барабыз, эмне кылабыз, ушул жашообуздун баары эле ушул да, ушул кыздын терек четинде. Ушул кыздын терек четинен убакыт калганда анан жанталаш анан баягы жумуш экөөнү эр шаркка кылганга аракет кылам да. Эко жол менен алып келгениңиз белгилүү го. Ооба. Анан ушул нерсени 15 жыл күтпөй эле, эртерээк эле баштасам болот беле деп дагы көрдүңүзбү? Ооба, эмне үчүн ушундай болуп калды? Эми мындай экен да, биз айта өйрөткөнбүз, дей өйрөткөнбүз, бирок ошол 15 жыл лечение кыла бердим, күтө бердим, лечение кыла бердим, күтө бердим. Ортодон бир кыз багып алдым. Анан убактысы жетти окшойт да. Убактысы жетип анан 42 жашымда барып, 41 жашымда эко жасаттым, 42 жашымда төрөдүм. Анан эми мен ойлойм баардыгы Кудайдан. Значит, Кудай ушул жашта төрөйсүң деп койгон, ошого чейин күтүп тур деп. Экинчисин дагы уда төрөйм деп бир айттыңыз эле. Ооба, уда төрөйм. Жок, чыгынгандан мурда кичине врачтар кичине күтө тур, кое тур деди да. Себеби чынын айтыш керек, 40 жаш деген даже 30 жаш эмес. Керек болсочу. Эми организмден восстанавливать эткени көбүрөөк убакыт талап кылат экен. Эми эгерде баягы биз адамбыз да негизи бир эле бала болсо дечи эле, мен бир бала болсо жалгыз болбой дагы бир болсо дейт экенсиң. Эми Кудайдын бергени. Кудай берсе балалуу болом, Кудай бербесе ушуга да Кудайга шүгүр. Жанагы багып алган кызыңыз канча болду азыр? Аны негизи 5 жашка толгондо өзүнүн энетасы алып кеткен, туугандарыбыз, жакын эле туугандарыбыз, азыр көрүшүп турабыз, катымсын эле, мени апа дейт. Билет менин бакканымды. Баары эле жакшы. Убагында жүрөгүм ооруган, алып кеткенде эми. Сиз аны 5 жыл баккандан кийин алып 5 жыл баккандан кийин алып кетишти. Биз ушундай өзүбүз алалы деп чечтик деп алып кетишкен. Эми ушундай болду. Эми кандай деп айтсам, эми жүрөгүм ооруду, уруштук дегендей, анан көрсө Кудай бир нерсени алып койсо, сөзсүз түрдө экинчисин берет экен. Сөзсүз түрдө. Бул өзүмдүн практикаман түшүндүм да. Бул өтө оор нерсе болгон, кызды алып кетип калганда. Анан көрүнөр бүтүп кыз өзүм кызды болуп калдым. Аябай ыраазымын, ошо алып кетип калганда эртерээк эле алып кетип калышса болот экен. Сулуулук салондору дегенде Замира Молдошова дегенде сулуулук салондорун
түшүнчүбүз да. Анан сиз ал тармакты бирөтөлө токтотуп койгонуңуз мисалы мен үчүн жаңылык болду. Туура, негизи 14 жыл ошо сулуулук салону менен алектендим. Бирок андан сырткары дагы окутуучу жайым бар. Андан сырткары дагы параллельно шоурум ушул нерсени ачып жүрүп, анан ушундай кыйналып кеттим. Себеби бизнести ачканда бир нерсени ачсаң, ошо берилип, ошо жолуң ошол жакта жүрүшүң керек. 200% берилип иштесең, ошондо гана ошол бизнесиң кирешели болот да, ошол бизнесиң жакшы нерселерди алып келет экен. Анан бул шоурумду параллельно ачтым. Параллельно ачып алып, анан кыйналып калдым да. Кыйналып калдым биринчиден. Экинчиден мен түшүндүм. Мен аябай чарчап турмун. Азыр конкуренция аябай күчөгөн, эмне болуп күчөгөн? Ошол эле сенде иштеген кыздардын баары эле, сенден баарын үйрөнүп, клиенттерди ээрчите алып барып, өздөрү аренда алып ушинтип кеткен аябай көп болуп кетти да. Бул биринчи болду. Экинчиден аябай чарчап турмун сулуулук салонунан. Анан мен муну жыйыштырайын, андан көрүкчү өзүм жакшы көргөн, өзүм билген, өзүмдүн кесибим менен эле алектенейин деп ушу дизайнерлик жака толук өтүп кеттим. Бул дизайнерлик өзү сиздин кесибиңиз, Ооба, мен негизи кичинекей, мен эсимде бар, 8 жашымдан баштап эле кийим тигип баштагам. Кичинекей чагымда эле билгем мен дизайнер болорумду. Эң биринчи тиккенди жакшы үйрөнөйүн деп 3 жылдык 94-чү училищени бүтүргөм. Ал жерде портной мужской верхняя одежданы бүтүргөм. Андан кийин КГУстагы тапшыргам. Ал жерде художник стилист деген кесиптен ээси болуп чыктым. Баягы сулуулук салону менен алектенип элечи анда-санда бир коллекция жасап коюп эле жүргөм. Анан бир кызым төрөлгөндөн кийин киришейин деп 4 жыл мурда эметип, анан ошо 1 жыл болду сулуулук салонун сатып салдым. Ал салонду болсо баягы даптаяр бизнес кылып саттым да. Даптаяр бизнес кылып саттым. Мен аябай кубанычтамын, ошо сатканыма, жакшы кишиге саттым, жакшы иштеп атышат. Бизнести дагы любой эле нерсени мен ойлойм, сатканда жакшы кылып сатыш керек да. Алдабай сатыш керек, жакшы даярдап сатыш керек деп ошо. Анан азыр жалаң эле кийим менен алектенип атам. Образовательный центриңиз беле? Ооба, азыр ал академия болуп калган, дизайнеров и стилистов деп, дизайнерлер жана стилисттердин академияны кылганбыз. Ал жерде болсо уже 14 направление курстарды ачкан. Биринчи 3-4 эле болчу, азыр 14 направление болду. Чоңойтуп, кеңейтип алган. Ал жерде Кудай буйрса жакшы. Ал иштеп эле атат. Ал иштеп жатат, ал жер иштеп атат. Ал жакшы жер, аябай жакшы көрөм негизи. Мен токтотпойм, негизи окутуучу жай ошол эле курс менен болбой эле андан ары да улап колледж ачкым келет, университет ачкым келет. Программанын баары даяр да, бирок ошол нерсеге келиш керек. Шоурум деген негизи бунун мындай түшүнүгү бар. Шоурум деген адам келет дагы кийим бизде илинип турган образецтерди көрүп, ошонун любой размерин бизге заказ берсе болот. Же болбосо илинип турган образецти алып кетсе да болот да. Ошону шоурум деп коет. Шоурум ошол жерде сразу эле магазин болот да, производствосы да ошол жакта болот. Мен ушундай. Сиз ушу кайсы тараптан иш баштагансыз? Дайыма мен билгенден ийгиликтүү болуп кетет да. Ушул ийгилигиңиздин формуласы кандай? Сыры. Рахмат Азиза. Эми билбейм канчалык ийгиликтүү мен жасаган жумуштарым, бирок кайсы жумушту баштага дайыма сен өзүң менен өзүң сүйлөшүшүң керек да. Эң биринчи ошол жумушту жакшы көрөмбү? Экинчи алым жетеби? Үчүнчү планым барбы? Төртүнчү концепциясы барбы? Алтынчы эгер болбой калса эмне болот? Ушул нерсенин баарын билип алышың керек да. Кайсы жумушту баштабагаң сен жүрөгүң менен сүйүшүң керек. Жүрөгүң менен гана сүйгөндө ошондо ийгилик болот экен. Дагы башка бир туугандарыңызга, жакындарыңызга деле тигип бересиз да? Ооба, негизи эң көп кийимди менден кийин эле апама көп типтик. Апама негизи көп кийим тигип берем, каалагандай кылып. Анан кийип атасызбы десем, ой жок, 3 жолу кийдим, кайра эмнеге киймей келем деп ушинтип турат. Мен ойлойм, бул нерсе апама жарашат да, ошентсе дагычы. Жарашат, анан ошондуктан апама жүрөгүм менен прям жакшы көрүп тигип берем да, апам кийсин деп. Шекеңизден эле ойгонгон турбайбы талантыңыз? Апам негизи жылда баягы жууркан жасачу да. Анан күзүндө картошка жыйнайбыз, алма жыйнайбыз, анан акча түшөт, семечкаларды жыйнайбыз, баары сатылат, акча түшөт. Анан апам барып үйгө бир нерсе алганда сөзсүз түрдө жазында төшөк жасайм деп көп кездемелерди жыйып койчу да. Анан четинен уурдоп, анан көйнөк тикчимин. Анан мен апама көрсөтпөй тигем дейм да, анан ал юбканы тигем,
эң биринчи тиккенде кантип тигеримди билбей кол менен ченеп туруп тканьга түшүрүп примерно кылып анан тиккенде эсимде да. Анан ошондо өзүм аябай сөз бердим да, мен жакшы тигишим керек деп. Ошондон баштап үйрөнө баштадым. Анан жазга келгенде эле апамдын баягы 30 метр тканин бир 15 метри жок, 10 метри жок, анан жок көргөн жокмун деп эле калпайт, эмнеге канча калпайт экенин билбейм. Анан машинкасын сындырып эле апам жокто жанталашып тигип, анан апам келтип дегенде сууруп алам деп дагы энесин сындырды баягы Замира деп. Ошентип азыр эстеп апам күлүп калат, канча деген сен мага канча деген кезде карысың деп. Могулар акыркы коллекцияларыңыз окшойт, э? Ооба, могул коллекция, мисалы үчүн карасаңыз, могул коллекция. Мен негизи ар бир коллекцияны жасаганда бир нерсеге арнап жасайм да. Мисалы үчүн могул коллекция мен айыммын деген коллекция. Мен айыммын, мен бул дүйнөгө жашоону алып келиш үчүн жараткам деген басыл менен ушул коллекцияны жасадым да. Бул жерде баягы бул көрүңөр, бул жерде кыргыздын оюлары бар. Атайын бул кезде мени заказ берип Турциядан жасаттыргам. Анан ушундай сүрөттөрдү берип жасаттыргам да. Бул болсо көрүңөр, бул мындай болгон нерсе. Негизи билесиңер, күмүштү кыргыздар көп тагынчы. Чоң энелерибиз эгер эсиңерде болсо чачпак тагынып отуруп басканда, анан мен таң калчумун да, анын эмне кереги бар деп көрсө, ушунчалык кыргыздар акылдуу калк болгон. Чачпакты эмнеге тагышкан? Ал оорду болчу да. Ал деген осанканы кармач экен да. Чачка эметкенде ал минтип тартат экен да, анан түп-түз карап белиңди оорутпай түп-түз эметип жүрөсүң да. Ошол эле белдемчи, мисалы үчүн. Белдемчи аял кишиге бул аябай керек нерсе да. Жылуулук болот, сулуулук болот, эң биринчи жылуулук болот, оорубасын деп. Эми вообще негизи эле кыргыздын кийимдерин ар бирин ойлоп көрсөң эле өтө бир кылдаттык менен жашоого аябай керектүү нерселер да, кийимдердин баардыгы. Ошо бул жерде көрүп турасыңар, мына мисалы үчүн ушунун баардыгын тең. Мына бул жерде дарактын сүрөтү турат, көрдүңөрбү момунда. Бул дарактын сүрөтү, бул биздин 7 ата тегибиз да.